Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Номер 72 сабак Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан 11 тема кесип тандоо жана кесипке ээ болуу жөнүндө маалымат ала аласыздар. Агайдын айтып бергенин мен сиздерге жеткиргенге аракет кылам. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи, кесибим ырыс кешигим. Экинчи, туура тандоо жана чын дилден үйрөнүү. Кесибим ырыс кешигим деген сөз бар. Ошон үчүн балдарды 11 класты бүтөрдө эле кесипти тандап калбастан, ортоңку класстан баштап эле 5, 6, 7, 8 класстардан тарта эле кайсы кесипке баланын шыгы болсо, ошого багыт берип, Дасторкон четинде ошол кесипке кызыктырып, тандаган кесибине жетүүнүн жолдорун айтып баруу зарыл. Мисалы, дарыгер боло турган болсо, медакадемияга өтүш үчүн биология, химия сабактарын окуш керектигин айтуу. Эгерде инженер боло турган болсо, же болбосо электрик боло турган болсо, политехникалык окуу жайга кирүү үчүн физика, математика дагы кайсы сабакты мыкты окуш керектигин айтып, Дасторкон четинде ошол кесиптин ыйыктыгын, улуулугун балдарга сездирүү керек. Кесипти туура тандоодо жана ошол кесиптин чын дилден үйрөнүүгө багыт берүү зарыл. Кесипти туура тандап, окуучулук кезинен баштап, ошого зарыл болгон предметтерди мыкты окуп, өзүн даярдаш үчүн Дасторкон четиндеги университетте балдарга түшүндүрүп, тарбиялоо иштерин жүргүзүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Эгерде бала мугалимдик кесипке бара турган болсо, мугалимдик кесиптин ыйыктыгын, анын жакшы жактарын айтып, ошого урмат, ишенич берилгендикке тарбиялап, ошол эле убакытта ага жетүүнүн жолдорун, каражаттарын айтып берүү керек. Эгерде аскер адамы боло турган болсо, кайсылардан мыкты билим алуу керек. Ал эми агроном, ветеринар, дарыгер боло турган болсо, кайсы предметтерден жакшы окуш керек. Ошол кесиптин ээлерин мүмкүн болсо үйгө дагы чакырып, Дасторкон четинде жолуктуруп, балдардын кызыгуусун арттырып, эң башкысы ошол кесипке даярдыкты күчөтүү үчүн Дасторкон четиндеги университетте түшүнүк берүү зарыл. Кесипти туура тандаган адам жашоодо өмүр жолдошту, досту, кесипти туура тандаса, бактылуулуктун бир чоң башаты болот экенин айтуу. Кесип бул өмүр бою өзүңдү, ата-энеңди, үй бүлө балдарыңды, неберелериңди бага турган кесип болот деп балдарга жакшылап түшүндүрүү керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер, агай ушул жерден дагы эң жакшы ойду айтып берген. ОРТга балы жетсе эле ошол кесипти кааласа, каалабаса да тапшырып коюу эмес, кесипти 9-10 класстан эле тандап, ошого керек болгон предметтерди мыктылап окуп, ОРТдан жогорку бал алып, кесибин сүйүп, ошого өзүн даярдоо жөнүндө Дасторкон четинде айтып, кызыктыруу зарыл. Эгерде кесип туура тандалса, адам эч качан дем алууга, отпускага муктаж эмес. Себеби сүйгөн кесип бул дем алууну талап кылбайт. Иш процесси өзү дагы дем алуу болуп эсептелет. Кесипти туура тандап, ага даярдануу эки чоң маселени талап кылат. Биринчиден, кесипти заманына жараша, келечекке жараша туура тандоо. Ал эми экинчиден, ошол кесипке ээ болуу үчүн кайсы сабактарды мыкты окуш керек. Ушул тууралуу балдарга айтып, эмгекчил болууга тарбиялоо. Окуу процессинде жогорку окуу жайдагы кайсыл жерде окуса дагы, ошол кесибине акча берип, экзамен зачеттордон баа албастан, өз күчү менен окуп, кызыл диплом менен бүтүрүп, аны окуш үчүн эмес, аны эртеңки жашоосунда пайдаланыш үчүн үйрөнүү зарыл экендигин студенттик күндөрүндө да айтып, багыт берип туруу жакшы болот. Эң башкысы, өзү үй бүлөсүн бактылуу кылып, ата-энесин, келечекте балдары, элге кесиби менен кызмат кылып, Кудайдын ыраазычылыгы, элдин ыраазычылыгын алып, ошол кесибинин устаты болуш, кесипкөй болушка Дасторкон четинде айтып, кызыктырып тарбияласа, эң жакшы натыйжасын берет. Кесип менен өнөрдүн айырмасын түшүндүрүү. Кесип 1, 2, 3 болушу мүмкүн. Ал эми жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, көп өнөр болушу мүмкүн экендигин түшүндүрүү да өтө маанилүү.
Тандаган кесибиң ыйык кесибим, кесибим ырыс кешигим деген сөздү чечмелеп, бул сенин ырысың, кесибиң сенин экинчи атың. Ошон үчүн кесипке аз даражада, мастер даражада, эң кульминациянын туу чокусун үйрөнүү керек экендигин сиңирип, дасторкон четинде балдарга кулагына куюп, алдын ала даярдаса, эң жакшы кесипкөй инсандар өсүп чыгат. Өзү тандаган кесипти өзү сүйүп, аны башкалардын да өз кесибин сүйүүсүнө жетишүү өтө кымбат экендигин айтып тарбиялоо. Кээ бирөөлөр бар, өз кесибин сүйбөй эле иштейт, кызыкпайт. Натыйжада алар өтө чоң, өзүнө да ошол иштеген жерине да зыян алып келээрин айтып түшүндүрүү зарыл. Демек, урматтуу ата-энелер, ушундан агайдын айтып бергенинен эле жыйынтык чыгарсак болот. Ар бир кесип ардактуу дегендей, өзү аркалап, нан таап жеп жаткан кесибин сүйүп, берилип иштесе, ийгиликтүү инсан болот деген сыяктуу сөздөрдү балдарга дасторкон четинде айтып, кесипкөй болууга үндөшүбүз керек. Анда эмесе, урматтуу ата-энелер, ошону менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ар бир ата-эне үчүн эң жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.